Мугалим менен окуучу кыздын ортосундагы чырдан улам кызматтан алынган мугалим жумушка кайтарылды. Сузак райондук билим берүү бөлүмүнүн башчысы Тынычбек Усеновдун айтымында мектеп жетекчилиги кече 26 май күнү жазылган арызды артка кайтарып түшүндүрүү иштери жүргүзүлгөнүн, азыркы учурда дарылануудагы мугалим ишин улантаарын билдирди. Белгилей кетсек, чырдан кийин мугалим коомчулуктан кечирим сурап, өз каалоосу менен жумуштан кетүү арызын жазган. Ал эми мугалимдин жумуштан кетүү тууралуу арызы канааттандырылган жок. Азыркы мезгилде иштин жагдайы боюнча окуу жайдагы мугалим менен мектеп окуучулары суралып, алдын ала сотко чейинки териштирүү иштери жүрүп жатат. Мен дагы кечирим сураганмын. Мен мугалимдик этиканы билем. Бирок ошол эмоцияга алдырганыма, ошол класстагы айрым окуучулар жүрүм туруму, мага болгон мамилеси түрткү болду. Ал класстагы айрым окуучулар ушул өздөрүнүн психологиялык мамилесинен, агрессивдүү жүрүм туруму менен дайыма ушундай конфликттерге барып келишкен. Анын ичинде мен өзүм кызым дагы бар. Бул тууралуу көп жолу мен эскертүү бергенмин. Көп жолу конфликтке барышкан экен. Класс жетекчисине дагы айтып кулактандырганмын. Ушул маалыматтарды сиздерден сураныч, бир тарап эле карай бербестен, эки тарап карап калыс чечишиңиздерди суранам. Мен дагы азыр өзүмдү жаман сезип, кечинде скорый чакырып, ооруканага барып, азыр бир аз акыбалым начарраак болуп турат. Ошон үчүн сиздерден суранарым ушул нерсени калыс карап берсеңиздер.